Салам радиосында жаңылыктар. Арабаңыз ырдактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Баткенде чек ара окуяларынын курмандыктары эскерилди. Бүгүн 30 апрелде Баткен шаарында 2021 жылдын апрель айындагы жана 2022 жылдын сентябрь айындагы чек ара окуяларынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы өттү. Иш-чара алгач чек ара курмандыктарынын элесине арналып тургузулган эстелик мемориалына гүл чамбарларды коюу жана алардын рухтарына багышталып Куран окуу менен башталды. Иш-чарага облус башчысынын биринчи орун басары Маруф Хантулаев баштаган жетекчилер жана чек ара окуяларында курман болгон жарандардын жакындары катышты. Бул күнү чек ара окуяларында курман болгондордун ата-энелери, жакындары тарабынан бышырылган сүмөлөк ачылып, жалпы катышуучулар тынчтык тилеп сүмөлөктөн даам татышты. Ошондой эле чек арадагы куралдуу жаңжалдарда баатырларча курман болгон жарандардын жаркын элесине арналган облус башчы Абдикарим Алимбаевдин кичи футбол боюнча кубогу расмий ачылып, кичи футбол боюнча кубогу башталды. Эске салсак, 2021 жылдын 28 апрелинде Баткен районунун Көкташ айылындагы головной суу бөлүштүрүүчү жайында тажик тараптын өз алдынча видео байкоочу камера орнотконуна байланыштуу чыр чыккан. 29 апрелде таңкы саат 4:40 баштап Тажикстандын аскерлери автоматтык куралдарды, минометторду, аскердик тик учактарды жана башка куралдардын түрлөрүн Баткен облусундагы калктуу конуштарга карата колдонгон. Чек арадагы ок атуулардын кесепетинен Кыргызстандын 36 жараны каза тапкан, 189 киши жарадар болгон. Маркумдардын ичинен 25 киши головной суу бөлүштүрүүчү аймагына атылган минометтон көз жумган. Лейлекте 150 орундуу мектеп пайдаланууга берилет. Лейлек районунун Сары Дөбө айылындагы курулуп жаткан 150 орундуу мектеп пайдаланууга даяр. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык аталган мектептин сметалык баасы 84,516,332 сомду түзгөн. Бул имаратка каражат республикалык бюджет жана мамлекеттик казына облигациялары тарабынан каржыланган. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеев Баткендеги сел жүргөн аймактардан кабар алды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Министр алгач Разаков шаарындагы Жаңы Конуш, Алтын Бешик жана Чыгыш көчөлөрүнүн жашоочулары менен жолугушуп, селдин жабыркаган турак үйлөрдү көрүп чыкты. Андан аркы жолугушуу тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын Сүлүктүү шаарындагы взводунда болуп, куткаруучулардын иштөө шарты жана техникалык каражаттары менен таанышты. Үйлөрдүн туура эмес салынып калгандары, өзүнүн кашаларын алдыга чыгарып, же коюлган трубалардын кичинекей болгондуктарына байланыштуу аябай көп үйлөрдү каптап кетиптир. Анан азыр болсо ушу жергиликтүү бийликтердин органдарына тапшырмаларды бердик. Баарыбыз кыдырып чыктык, себептерин аныктап чыктык. Ошолордун баарын Кудай буйрса ушу тез арада жоюуга биз аракеттенишибиз керек. Баткен шаарында облус аймагындагы ишкерлер менен маалыматтык жыйын өттү. Иш-чарадан кабарчыбыз Сабира Бакирбек кызы баяндайт. Бесплатный КТМ алгандар барбы? Мамлекет. Биринчи эскертүүдө эле КТМ аппаратыбызды кайтарып алабыз. Бүгүн 30 апрелде Баткен шаардык мэриясында ишкерлердин укуктарынын корголушун талкуулаган жыйын өттү. Жыйынга аймактагы ишкерлер, салык кызматынын өкүлү, облустук прокуратуранын кызматкери катышты. Биз бүгүнкү күндө ошо өлкө башчысынын жарлыгынын жана башкы прокурордун көрсөтмөсүнүн талаптарынын аткарылышы боюнча бир топ иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Облустук прокуратура жеке ишкерлер менен буга чейин мыйзам талаптарын түшүндүрүү жана ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча бир нече жолугушууларды өткөргөнүн, жакшы жыйынтык берип жатканын белгилейт. Ишкерлердин укуктарын коргоо бул прокуратура органдарынын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Президенттин жарлыгына киргизилген өзгөртүүлөрдө кеңири ишкерлер тарабынан конкреттүү укук бузган фактыларды далилдеген тийиштүү фактылардын бар болгон учурда салык кызматынын бажы, анан СЭСтин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөргө уруксат берилди. Үстүбүздөгү жылдын 3 айында ишкерлердин укуктарын коргоо багытындагы мыйзамдардын фактылары бузулгандыгы боюнча ишеним телефондорго ишкерлер тарабынан эч кандай арыздаттануулар түшкөн жок. КТМ аппараттан чек чыгарбаса штраф болобу, кандай болот?
Бул ишкерлерге дагы кененирээк айта кетсеңиз. Жоқ, штраф болбойт. Жыйын суроо жооп иретинде өтүп, анда ишкерлер салык боюнча суроолорун узатышып жооп алышты. Бүгүнкү чогулуш абдан пайдалуу болду. Биз үчүн көп жакшы жардамдарды берди да. Бизге жакшы. Эң пайдалуу ушундай чогулуштар болуп турса бизге жакшы болот. Бул жыйында өлкө башчы Садыр Жапаровдун ишкердик субъекттерин текшерүүгө мораторий жарыялаган жарлыгына кирген өзгөрүүлөр боюнча маалыматтар берилди. Сабира Бакирбек кызы, Нурпейил Ашур кызы, жаңылыктар. Күндүн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.